Балалы үй базар деген Эгенберди Талипов неберелери менен бирге ар күндү ушинтип тосуп алат. Жаш кезинен музыка дүйнөсүнө кызыккан каарманыбыздын аспаптарды чогултуу хоббиси бар. Агайдын коллекциясында ар бир небересине атап коюлган музыкалык аспаптары орун алган. Балдарым менин жолумду жолдобосо да анча-мынча бул аспапта кол ойнотуп койсо дейт Эгенберди агай. Барамдагы жаккан комуздардан аламындагы көзүмө жакшы көрүнсө, үнү жакшы сезилсе, алып келем. Анан кемпирим бир аз кудуранып калат. Эми адамды адам кылып, пенде кылып, инсан кылып жараткандан кийин бул музыканын дагы бир жыргалыны, музыканын бир касиетини биле жүрсө, уга жүрсө, сезип, ошону жан дүйнөсүнө кабыл алган бул кандай жакшы нерсе. Айылыма барарымда аптыгып, атам бойлоп көздөрүмдөн жаш чыгып. Кыргыз маданиятынын мыктысы, Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин доценти, обончу, аткаруучу, музыка изилдөөчү Эгенберди Талипов ар мезгилде жазган оондору элдин жүрөгүнөн орун алып, калктын калың катмарына сиңип, кайрадан жаңыланып, жаш муундардын аткаруусунда элге сунушталууда. Аскар тоонун этеги барып жак болот. Бул күнгө чейин жараткан оондору элге жетерден мурда алгачкы көрөрмандары, сынчылары, кеңешчилери болгон ушул үй бүлөлүк жамааттан өтөт. Ар бири өз сынын айтып, кошумчасын кошуп, жада калса кошулуп ырдап олтуруп ыргагын таап, анан ырчыларга жетип, алар аркылуу биз көрөрмандарына жетет. Үйдө кадимкидей запись жасап, анан айтат, мына обонун камыр жумуру болуп, ушу сөзгө олтуруптур. Мына обонун эмнегеди ачыла албай атат, буулуп турат. İşte деп коюшат. Ошентип качанды бир мезгилде акыры ошол обон сөзгө төп келип чыгарма элге жакшы өтө турган мезгил келгенен анан бул анан айтат, болду эми токтот. Эми бузба деди. Эми токтот ушул бойдон, мунун эч аш кеми жок, токтот деди. Агайдын алгачкы чыгарган оондорунун аткаруучусу, учурда өмүрлүк жубайы болгон Зураби Бейже ар тараптан колдоп, чыгармачылыгынын өсүшүнө өз салымын кошуп келет. Чыгармалардын текстин тандоодо да биринчи жардамчысы. Жашоодо мына 42 жыл деген оңой жыл. 42 жылдан бери мына ушунча жашап, ушунча неберелерди көрүп, Кудайга шүгүр, миң марта ушунусуна шүгүр деп отурабыз. Өзүбүз ырларын чыгарса, өзүбүз ырдагыбыз келип, эми бизде ондой ырчыларда үн жок. Үн жок болсо дагы үйдө ар майрам сайын видеобуз бар. Үйдө бала чакам менен аябай ырдайбыз. Тууган уруктар келгенде ырларыны аябай ырдайбыз. Эгенберди агай 15 жылдан бери Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинде студенттерге сабак берип келет. Бүт өмүрүн талантты таптоого жумшаган агайдын мектебинен азыр элге таанылган Айпери Кулбаева, Самара Каримова өңдүү ондогон атактуулар таалим алды. Ырларым 100ден ашык, 120, 130 оондорум бар. Алардын 90-ны мен китеп кылып, жыйнак кылып чыгардым. Үмүт аттуу китебимди жарыкка чыгардым. Мына студенттер колдонуп, мугалимдер колдонуп, жана музыка сүйүүчүлөр эл журттарга да таркалды. Бүгүнкү күндө жаңы жараткан чыгармаларым тагыраак айтсам, Айпери Кулбаева, Самара Каримова, Мелбарчын Маматкалил кызы, жана башка ырчылар Бишкек тараптан Динара Акулова, Саламат Садыкова, Керим Турапов белгилүү ырчылардан чыгармаларымды, жана башка жаштар ар кандай темада ырдап келатат. Алгачкы жолу жараткан оондорунун бири Жаңы жыл аттуу ырын Дарика Жалгасынова аткарган. Андан соң 90-жылдары Динара Акулова жанымда дагы бир аз олтуруңуз ак сирегим аттуу ырларын элдин назарына койгон. 93-94 Керим Тураповдун аткаруусунда Насат ыры жарыкка чыккан. Өмүрүнүн 46 жылын дал ушул кызматта өткөргөн Эгенберди Талипов башка обончулардын ырларында нотага түшүрүп, кийинки муундарга калтыруу аракетин көрүүдө. Эгенберди агайда өзгөчө талант бар. Анткени бардык эле обончулар өз ырларын нотага түшүрө албайт. Нотага түшүрүлгөн ар бир ыр келечекте обонун жоготпой сакталып калышына шек жок. Байзаков жана Барпалыкуловдун ырларына жаралган обондор, мына ошол обончу композиторлор ушул китепке мен изилдеп, муну да китеп кылып эл жутузга чыгардым. Мына Үмүт аттуу бул обондуу китеп, обондуу ырлар. Менин өзүмдүн Эгенберди Талиповдун ушул жаштыгымдан баштап, же болбосо 70-жылдардан баштап жаратып келаткан обондорумдун жыйнагы.
Соңку ирет чыгарган Үмүт аттуу китебинде өзү жараткан оондору жайгашкан. Учурда ал студенттер, музыка сүйүүчүлөрдүн керегине жарап жатат. Агайдын жаңы чыгармаларынан Самара Каримова аткарып жүргөн Сагынганда атамды, Айпери Кулбаеванын Апамай жана башка Бүркүт деген ырлары көп угармандардын сүймөнчүлүгүнө ээ болду. Альбина Жолаева, Азам Бузриков, Ынтымак. Çarkıratmasdan iğni. Asillerin ошол жерге барганда эмнеге дылдыга чогуп кеттиңер. Үчүнчү куплетти. Төрт.